40 жылдан ашык өмүрүн чыгармачылыкка арнап жан дили менен иштеп келген Турганбек Жунушалиев үчүн УТРК Ысыкөлдүн 30 жылдыгы маанилүү даталардан. Журналисттин Ысыкөл телерадио компаниясынын түптөлүшүндө салымы чоң. 1932 жылдагы радио 100 түйүнгө эсептелип Каракол шаарында ачылган. Кийинчерээк телерадио уюму түзүлүп кеңейген. Турганбек Жунушалиев алгачкылардан болуп эфирге чыккандардан. Мезгил деген ушундай 3 жыл нерсе экен, батыр өтүп кете берет экен да. Мына буга чейин биздин телевидение ачылганга чейин эле биз ошол теленин баягы баардык иштерин баягы биди аңдып деп дегендей, анан өзүбүз баягы мурда иштеген улуу муундардагы журналисттер бар болгон да бизден дагы. 1993 жылдын 8 декабрында биздин ушул Ысыкөл облустук теле радио компаниясында телевидение ачылды. Анда ушул убактарда биздин областыбыздын жетекчиси губернатор Жумагул Саадамбеков эле. Ар бир жылдын ар бир күнү өзүнчө унутулуштагы, кайталангычтагы. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, журналисттер союзунун Ысыкөл облусундагы төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, жазуучу Турганбек Жунушалиевдин калеминен жаралган Улуу жол, Каректеги жазуулар, Кара чаке, Көлдөгү кеч, Ааламга чачылган чаң, Мекен уулу деген поэтикалык, прозалык адабий китептердин автору, Афган согушунун Баткен коогалаңынын катышуучусу Турганбек Жунушалиевдин азыркы күндө доорүнү, жан дүйнө автордук программалары эфирден 30 жылдан бери берилип келет. Бул мекемеге да туура иштегенибизге 30 жыл болду. Биздин келип отурташканыбызга да. Анан эми биякта бөлмөлөр кийинки мезгилде жасалып, баягы евро ремонт отпайбызбы? Бүгүнкү күнүн талабына ылайык бар нерселер жасалгалап, мынакей татынакай болуп, бүгүнкү күндө да өзүбүздүн ишибизди улантып келатабыз. Албетте биздин теле радио компанияда дагы мынакей толукталып жаштар менен дегенде жаштар да келатат. Өмүр деген өзү бир токтоп турбагандай бир ордунда. Күндөр мезгилдер өткөн сайын өмүрдө көтө берет экен, ишиңде көтө берет дегендей мезгилдер келет экен. Мына биздин кечеки жаштык мезгилибиз биздин дагы ушул жерде иштегенибиз. Бул жерде менин да өмүр мына ушул жерде калды. Ал эми кийинки мундар мынакей биздин өмүрдү улап келатат. Турганбек Шакирович өңдүү устаттарыбыз бар экенине сыймыктанабыз. Чындыгында мына бизге Ысыкөл телерадио компаниясында иштеп жол көргөзүп өзүнүн билгендерин бизге үйрөтүп келет. Мына ушундай инсандарыбыз арабызда бар болсун. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына лед экран коюлуп, УТРК Ысыкөлдүн студиясы жаңыланып, көп лед экран келгенин ойлошту, көп көйгөйлөр чечип, мына жаңы форматта, жаңы постановка менен чыкканга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошол эле маалда мына студиябызда жаңырып, азыр аяктоо алдында турабыз. УТРКнын бир бутагына айланган Ысыкөл телерадио компаниясы бүгүнкү күндө жаңылануунун үстүндө иш алып барууда. Телекомпанияда 30 кызматкер эмгектенип, облус элине жаңылыктарды, түрдүү эфирдик көрсөтүүлөрдү тартуулап келишет. Жакын арада ушул жаркыраган студия менен кабарчыларыбыз, алып баруучуларыбыз чыгып калышат. Ошондой эле көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу боюнча дагы бир топ алгылыктуу иштер жүрүп атат. Анын ичинен баягы теле долбоорлор, жаңылыктар кызматы жогорку деңгээлде чыгып калды. Эми мындан ары ошол теле долбоорлордун үстүндө иштейбиз. 8 декабрь жыл сайын Кыргыз телевидениясынын күнү катары белгиленип келет. Ал эми УТРК Ысыкөл телерадио компаниясына быйыл 30 жыл толуп отурат. Жаңылануу менен иш алып барып жаткан телерадио компаниянын чыгармачыл жааматынын алдыга койгон максаты чоң. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысыкөл жаңылыктарына.